Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah Ta'alaga çeksiz mahtalar olsun, çeksiz şükürler olsun. Bizim süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bizden salam salavatlarımız olsun. Hurmatlı Rossiya жерinde жашап иштеп жүргөн мекендештер, бардыгыңыздарга кайрыламын. 28 декабрга чейин шайлоодон өтө турган каттоодон сөзсүз өтүңүздөр. Биз шайлоого барсак эле эмне болот эле деген сөздөрдү токтоткула. Ошон үчүн сиздин добушуңуз чечүүчү добуш болушу мүмкүн туугандар. Belgili hadislerden birinde bunday dep aytılат. Kanday el bolsa oşonday padişadır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde katı bekim dep aytıp ketken. Adiletli padişa kıyamat günü Allah Taala'nın arşının kölökөsүндө bolot dep. Tuğanlar biz adiletli olsak, birimdikli olsak, bölünbösök, ынтымактуу болсок, imanda жашап, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisine, sünnetine amal kılıp жашаган болсок, elimiz eç kaçan жамандык каалабасак, бири-бирибизге ар дайым жакшылыкты каалап турган болсок, бизге дагы ошондой президент Алла Таала насип кылат туугандар. Ошон үчүн туура тандоого аракет кылыңыздар. Мен бардыгыңыздарды Садыр Жапаровго добуш беришиңиздерди суранамын. Өзүбүздүн элибизден чыккан бул патриот мырзага добушуңуздарды бериңиздер туугандар. Билесиздер кандай кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Ошон үчүн кайдыгер карабай, элибиз үчүн, мекенибиз үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн Садыр Жапаровго добушуңуздарды бериңиздер туугандар. 10 январда билесиздер, иншаллах буйруса шайлоо болот. Ошол шайлоодон кийин буйруса биздин мамлекет өнүгөт.